Keyingi söz Kırgız Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Балбак Залыповичке söz берип коет. Арсланбек Касымаковичтен кийин микрофонду ыйлатыш керек. Арслан байкем бой узун. Урматтуу туугандарым, аксакалдар, апалар, балдар. Кудай буйрса, бул бир жумадан бери жакшылыктын үстүндө эле келе атабыз. Мына көчө күндү барып Ак Суу районунда жаңы жерде мектеп ачтык. 20-жылы мен губернатор болуп турганда ошол жерде баштап кеткенбиз. Анан Кудай буйруп, мына бүгүнкү бул мектептин ачылышында да менин эмгегим бар деп ойлойм. 20-жылы келгенде Далгастрой болуп бүтпөй турган экен, ошондо камчылап отуруп, Кудайга шүгүр Кыргыз өкмөтүнө, Министерство финансов мына Гастройдун балдары отурат, Арсланбек Касымакович отурат, күндө айтып атып, Кудайга шүгүр быйылга насип экен ачып атабыз. Бул өлкө президенттин Кыргызстанда быйыл 100 мектеп салам деген саясатына туура келип атат. Мына азыр Гостройдун жетекчиси менен Нурдан Кемелович менен жаңы болдук. Дөң Талааны мектебинде көрүп келдик. Кудай буйрса, аны да жаңы жылга чейин ачканга аракет кылабыз. Ошону менен Ысык-Көл областынын Тоң районунда быйыл 4 мектеп ачылат. Бул өтө чоң жетишкендик. Кудай буйрса, ошол 4 мектептин 3-өө Далгастрой болуп турган Тоозбулак мектеби быйыл жаңы салынды. Бул эмнеден кабар берет? Бул өлкө жетекчилигинин, президенттин, өкмөттүн, жогорку кеңешиндеги эле бийликтин билимге көңүл буруп аткандагысында. Билими жок улуттун келечеги караңгы. Билимдүү балдар тарбиялап алсак, азыртадан ушул жерден баардыгын зыңкыйган татынакай мектептерде окутуп алсак, Кудай буйрса, биздин ишибиз алдыга жылат деп ойлойбуз. Мына жаңы министрибиз да келип отурат. Өзүнүн оюн айтат. Бул эки кишиге жаңы болгон билим берүү министри менен курулуш агенттигинин директорлугуна ишенич чоң. Биз ар дайым жардам бергенге даярбыз. Кудай буйрса, мына Каракоонун больницасында пандемия убагынан кийин 20-жылы биз катуу баштадык эле, ошондо аягына чыгарышыбыз керек. Алдыда көп нерселер турат. Силер бизди колдоп турсаңыздар эле биз күбүлдөп иштей беребиз. Кичине кемчиликтерибиз болуп атат, аларды кечирип коюңуздар. Бирок Кудай буйрса, жакшылыктар көп болуп атат деген ойдомун. Дагы бир жолу силерди бүгүнкү жакшылыгыңыздар менен куттуктаймын. Кудай баарыбызга ден соолук берсин, бала бакырабыз, жек жаатыбыз аман болсун. Эң негизгиси өлкөбүз аман болсун. İşimizdirge edin. Sizde unuttuk altırmın. Arslan baykem tarmayt, Allah gelat bilen 1-2 kompüterdi bul mektepke beremiz. Kuday buyursa men. Anan kalgandarında özleri aytat da. Kemge arçыңарды айыл өкмөт менен директор менен байланышып турабыз. Колубуздан келген жардамды акырындан бере бермекчибиз. Рахмат.